Өлкөгө күйүүчү май кайсы мамлекеттерден келет? Бийликти күч менен басып алууга чакырган жарандар кармалды. Бишкек мэриясы шаар тургундарын концертке чакырат. Кыргызстан өлкөнүн күйүүчү, майлоочу материалдар рыногун камсыз кылуу үчүн Россия, Беларусь, Кытай жана Өзбекстан менен кызматташууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин жыйынында белгиленди. Жыйында өлкөнүн ички рыногун мунай заттары менен жеткиликтүү камсыздоо үчүн импорттоо, зарыл болгон коруктарды камсыздоо, күйүүчү, майлоочу продуктулары менен иш жүргүзгөн компанияларга мамлекеттик кайтарымсыз акчалай жардам берилиши талкууланды. Тред социалдык тармагында бийликти күч колдонуу менен басып алууга чакырган 2 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 1980 жана 1982 жылы туулган жарандар Тред социалдык тармагынын колдонуучусу катары мыйзамга каршы мүнөздөгү мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга чакырган, коомдук тартиптин бузулушуна жана өлкөдөгү кырдаалдын туруксуздашына жол ачкан материалдарды системалуу түрдө жарыялап жана таратып келишкен. Аталган жарандар кылган ишин моюндарына алып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Кыргыз гидромет кызматы аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 22 августтан 25 августка чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Кыргыз гидромет жарандарды сак болууга жана коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында Кырчын жайлоосунда 25 августтан 7 сентябрга чейин 150 орундуу көчмө оорукана жана тик учак иштеп турат. Анда 60 медицина кызматкери бейтаптарга жардам көрсөтөт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында, оюн учурунда жаракат алган бейтаптарга тез жардам көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учактары да тартылат. Ошондой эле 150 орунга ылайыкталган көчмө оорукана Кырчын жайлоосуна орнотулуп, анда жугуштуу оорулар, кардиология, хирургия бөлүмдөрү жана 10 кишиге ылайыкталган палаталар бар, деп белгиледи Ишенапысова. Баткенде чек арага керектүү тирөөчтөр тик учак менен жеткирилүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин салмагы болжол менен 20 килограмм болгон тирөөчтөрдү аскер кызматчылары татаал жана кооптуу жолдор аркылуу кол менен ташып келишкен. Буга байланыштуу аскерлердин жумушун жеңилдетүү жана зарыл материалдарды өз убагында жеткирүү максатында тик учак тартуу чечими кабыл алынган. Бул аскер кызматчыларынын убактысын үнөмдөп, физикалык жүгүн кыйла жеңилдетүүгө шарт түзөт. Нарын шаарынын Ленин көчөсүнө аялдамалар, светофор жана башка жол белгилери орнотулуп жатат. Мындан тышкары, жаңы окуу жылына карата жол чийиндери жаңыртылып, жол белгилер коюлууда. Мэрия шаар тургундарын жандуу музыка коштогон жайкы кечтерге чакырды. 21-22 август күндөрү Ала Тоо аянтында фонтандын жанында музыкалык кечелер өтөт. Шаар тургундары үчүн кыргыз эстрада ырчыларынын жана чыгармачыл жамааттардын катышуусунда концерттик программа даярдалат. Шаар башкармалыгы үй бүлөңүздөр жана досторуңуздар менен бирге келип, жагымдуу кечке күбө болуп кетүүгө чакырат.